сүлүктүгө салышым керек. Мынтип даярдап койдум. Туурама салатта. Туурама салат заказ болгон эди. 5ке бөлүп алып эле жаап аттым да. 8 жашта кызым бар. Ошол каникул ичи тербетип карайт, мен болсо банка жабамын антипчи. Кыйынчылык болмоюнча ийгилик болбойт да. Ошо келесин компоту ушундай чоткий болот да, дагы сонун болот. Биттасын да ысырапка кетирбей жаап качествону көйтөрүш керек дагы. Раса менин көңүлүмдө өткөн ошо өрүк да. Раса былчылдап калат. Коңшулар кам былчылдап барсаң эшигине алды вообще көркөмсүз болуп калат. Ону кайтып ушинтип соккусаң раса маза экен ичсеңчи. Анан магазинге атайын жакшы кылып жапканга аракет кылам. Андай тунук болуп жакшы болот суусу. Мен Кубанычбек кызы Бурулай, Лейлек районунун Кулунда айылынан болом. 28 жаштамын, 4 баланын энесимин. Өзүм кесибим мугалим. Бүгүнкү күндө ушундай кирешелүү элге дагы, коомго дагы, мамлекетке дагы жана өзүмө дагы кирешелүү ушундай жумушту баштадым. Быйылкы кылган ушундай ошо кичинекейим болсо дагы аракет кылып ушунча элдерге дээрлик кызматым тийип калды. Жана ошонун арттырып дагы элдин бул да бардыгы элдин заказы, элге жапканмын. Варенье буга чейин эле мына жай мезгилдеринде, азыркы эми күз келип калды. Жай мезгилинде варенье, компот, сок, өрүктүн согу. Биз лейлек өрүккө мындай өрүк кенен болгондуктан бизде ошо сок дагы кенен болду. Сок кылууда бизде соктун заказында көп болду өрүктөн. Компот, сливанын компоту, согу жана ошондой эле келез, ачуу келезден соктору өтө, компоттор даамдуу болот, көңүлдү ачат. Эчкенде ошолордун баарын кылдым. Жана азыркы учурда, акыркы уже мындай айтканда сезон бүтүп баратканда мынандай айрыкча соленый элдерге. Соленый, икра, айрыкча менде азыр сок соленый көбүрөөк заказ болду элдерде. Жөн соленыйлардан заказ болду. Дагы кылып аткан учурум азыр. Өрүктөр ушундай төгүлүп жатат, элдерге өздөргө да зыян. Мындай ушунча неме болот да, эмне кылсак экен, же жайсаң өрүк болбойт. Таштасаң ысырап болуп атат, айла жок таштап, жайып катса дагы сөөгүн салып, малга баягындай жем кабызып салып коет, бирок малга жем деле болбойт. Керектүү зат дагы болбойт. Анан аны ошо курутуп, агыз сууну жок кылып жүгүрбөстөн сок кылып, кальчиста коюутуу максатым бар да. Ошол учурда мынтип өрүктүн согу, ошол согучу бул ушундай болот. Бул суу өзүнчө болуп калат. Мындай кээрлер ойлошу мүмкүн, бул суу кошконсузбу деп. Суу кошулат албетте, себеби коюк болуп калат. Өрүккө сөз кошулат, бирок шабдолунан да кылып аттым. Шабдолунан кылганым мынандай. Буга суу кошулбайт. Себеби бул сууюраак шабдол болгондой, суулуураак болгондуктан. Анан мына соктор өтө даамдуу болот, натуральный болот. Химикат соктордон караганда натуральный сок пайдалуу дагы болот да. Ошол себептен ошону чыгарып максатым бар да. Ошо келездин компоту ушундай чоткий болот да, даамы сонун болот. Ошонун да количествону көбөйтүп, башта калтырбай, ысырапка биттасын да ысырапка кетирбей жаап количествону көбөйтүш керек дагы. Кыргызстан боюнча таркат, мисалы Домдо, Бишкекте Домдо жашагандар бар, бактырагы жоктор жашагандар бар. Күн көрбөй эме иш менен оор болгондор бар да. Ошолор ичсе ден соолугуна пайдалуу болот. Өзүбүз дагы ичсек дайым ден соолукка пайдалуу болот. Анан айрыкча мына слива көбүнчө жерде ысырап болуп түшүп калып атат. Сливанын пайдалуулугу рактын алдын алат да. Бирок аны биз баалай бербейбиз. Канча өрүк, слива, келез болот го, ошолордун баардыгына согуну чыгарып туруп, мясорубкадан көрө эле. Битте кайнатып туруп баягындай жайып таштаса күнгө, күн ыстык маалда. Мындай жайылат го, баягы магазинде да кытайский мындай немелер листке окшогондор сатылат го. Ошону да ошолорду эле апарып магазинге койсо, балдар жесе, ол балдарга да пайдалуу. Коомго да пайдалуу болот да. Кытайский нерсени орда ошону көбөйтүш керек да, менин максатым. Суулуу өрүк болгон үчүн кургап эле жок болот дагы, баягы сөөгү өзү калат. Аны элдер эмне кылышын билбей, уже дарактарын кесип таштасак деген эмет уже тажап жатат да. Ошону ысырап кылбай эле жерге түшүп жөнү жок болот. Анан ошону ысырап кылбай эле мынантип сок кылыпчы, баягындай сок кылып, количествону көбөйтүп, Кыргызстан боюнча доставка кылып элдерге берсек болот да. Баягындай жалпыз лимон кошуп туруп эле келездин, ачуу келездин салдым да, компот кылып реклама кылдым. Анан сок эздин дагы, сокту казанга куюп кайнатып атканын тартып туруп реклама кылдым.
ушундай элдер жазып баштады личкама. Группалар бар да, биздин Кулундайдын группалары бар. Статус деген бар. Статуска коюп, ошо элдер жазып баштады. Айрыкча ошол заказ, компоттордон заказ катарында өрүктөн сок көбүрөөк заказ болот экен. Бирок өз кылмышында кыйынчылыгы бар да. Анан беркинде компоттордон иштеп бошогондор көбүнчө. Жаш балалуулар заказ берип атты. Биринчи заказым 30 банка болду. Ошондо 30 банка 170тен болду да. Онтасы 1700 болуп. Мисалы компот 210 сом болуп кетет экен, ошол себептен элдерге кыйын болуп калат экен деп 170 деп туруп, банкасы тегеле элдерде банка бар үйлөрүндө. Аны өздөрүңүздөр деп койдум. Ошентип анан келип банкасын берип, заказ бергендерин алып кетип атышты. Чет өлкөгө караганда өзүбүздүн эле үйдө отуруп деле иштесе болот экенин түшүндүм. Ойлонуп, себеби иштеп атканда уже акча алып атканга түшүнөт экенсиң. Анан демек ушинтип эле ошонун менде пайда болду да. Количествону көбөйтүш керек экен. Киреше табыш үчүн количествону көбөйтүш керек экен. Чет өлкөгө чыгып, балдарымдан алыстап, буларды сагынып куса болуп иштегенден көрө балдарымдын жанында ушинтип элдерге кызмат кылып, ишкана ача турган болсом, канча деген кызматчылар, ишсиздер бар да, ошолор кыз келиндерге дагы жумуш орун болот да. Биринчи кыйынчылык болот, ошол этаптан өтүп алсаң анан ийгиликке кадам коюп баштайсың. Ошонун сыңарындай эле мен дагы ошол азыркы учурда соленыйдын учуру болуп атат. Дагы деле бүтө элек, эми сезон бүтөрүгө бир 10-15 күн дагы калды. Эми заказдар пока жаап элекмин. Толугу жарым жаап биттим, жарымы дагы 50 банкадай жабышым керек. Булар магазинге жабылган. Количествону көбөйткөн элем, бул мынаяка чейин эле. Анан магазинге атайын жакшы кылып жапканга аракет кылам. Андай тунук болуп жакшы болот суусу. Колумдан келишинче ошо ошко чейин доставка кылып жатам. Бүгүнкү күндө сүйүктүгө салышым керек. Мынтип даярдап койдум. Туура масалат бар. Туура масалат заказ болгон эди. Өздөрү келип алып кетишеби? Жок, өзүм салып жүрөм. Маршрут менен салып жүрөм доставка кылып. Ал жактан өзү тосуп алат. Атайлап мындай кылып салам. Себеби жолдо дагы этап болуп барыш үчүн нактарга да коем да. Азыр тосуп атам, мындай кагаз койгом, бияктарга да коем. Мактанбайм, Кудайдын жардамы менен карсылдаган сон даамдуу соленый болот. Кааласаңыздар ачып жесеңиздер дагы болот. Тынчтык болсун, жолдо болсун жолдошуң. Кудайым бүт дүйнөнү колдосун. Тынчтык сезип чегирткелер чырылдайт. Ар бир жерде ийгиликтүү эл болсун.